Кайрадан шаңдуу маанайда НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору сиздер менен бүгүн көрүшүп отурабыз. Ал эми бүгүн менин кесиптешим Гүлназ Сүйнөй кызы өзгөчө жазга да окшош жана күзгө да окшош, жаңга да окшош, күмбүркөккө да окшош кийинип алып турду. Өткөндө катталуучуларыбыздын бири жазып калбады, көйнөк кийип алып барсаң болот деп. Биз албетте катталуучуларыбыздын дагы ойлорун сыйлайбыз. Андыктан дал ушундай жакшы маанайда биз баштоо алдына турабыз. Өткөн чыгарылышта бардыгыңыздар күбө болгондой Тилек менен Медина бири-бирин байкап, бирок ошол эле учурда талапкер күтүүгө билдиришкен. Ал эми Асель менен Бакытта баары жакшы, мамиле уланып жатат. Наргиза менен Дастанга келе турган болсок, бир жума убакыт алышкан. Ал эми азыр болсо биз болсо бул жака Даниэль менен Аянаны чакырып алалы кол чабуулар менен. Бир күн болсо да албетте мүмкүнчүлүк убакыт берилди. Булардын ортосундагы болгон мамиле канчалык деңгээлде уланып атат? Же балким Аяна Нурлан мырзага көрүнүш үчүн Даниэль мырзага жакшыраак сүйлөп атабы, же Даниэльге болгон сезими чын экенин көрөбүз. Мунун баардыгы алдыңкы сааттарда сиздер менен биргеликте байкайбыз. Анда биз баштадык. Бакыт издеп, Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Дароо эле бизде жетелешип киришти. Ооба. Бир күнүн ичинде Кандай өзгөрүүлөр болду? Жакында тааныштыңыздарбы? Таанышуу чайыңыздар кандай өттү? Рахмат. Буюрса баары биз ойлогондон да жакшы өттү буюрса. Ошо мен ойлогондой эле кыз экен, андан да жакшы десем болот баарыңыздарга. Ошол менин айтым боюнча. Жакшы чыгып келдик буюрса. Сиздерге ошол биринчи суроону берип атпайсызбы? Биринчи берип аткан ошо апамдын чайын бербедик беле, ошону ичтиңиздерби? Ооба, ичтик. Анткени биз апамдын чайын 2 жылдан бери ичип мына элибизге тартуулап келатабыз да. Апамдын абдан сонун экен, ооба. Баарыңыздарга сунуштайм. Апамдын чайы жакты, сизге дагы. Тамагыңыздар таттуу болсун. Анда урматтуу көрүүчүлөр, ар бир үйдө апамдын чайы болсун демекчибиз. Аяна, талапкер Саламатсыздарбы? кандай экен? Аябай жакшы байке экен. Түшүнүктүү, башка бирөөнүн оюн сыйлап, аягына чейин уккан. Менин оюм дагыдай эле болду баары. Сиздин оюңуз дагыдай, э? Ошол эле убакта акыркы эфирде сиз Нурлан мырза менен 2 жолго түштүрүп, кайрадан жаңы талапкерди кабыл алып кеткен сиз үчүн жеңил болдубу же оор болдубу? Көчө күнү мага талапкер келет деп мен күткөн эмесмин. Ошондуктан биздин Нурлан байке экөөбүз жөн гана чайга чыгып келдик да. Ошондуктан мен чувством жок болчу, эч кандай нерсе оюма келген жок. Эч кандай кыйналган жоксуз, э? Кыйналган жокмун. Биз ошол эле убакта Нурлан мырзанын беттери кызарып жаман болуп туталанды да. Нурлан мырза, эми келиңиз биз көргөнүбүздү айтабыз албетте. Сиз Аянага бакыт каалайсызбы? Мен Аянага бакыт каалап өткөм ошондо эле кече. Аяна бактылуу болууга ылайыктуубуз. Өзүнүн чындап түгөйү болсо, мен сүйүнүп кабыл алам. Тоюңа баралы. Чоң рахмат. Даниэль мырза, Аяна сизге мындай кичине болсо да жактыбы бир жолугушуудан кийин? Сиз ойлоп күткөндөй экен? Айтпайм, мен ойлогондон да жакшы экен буюрса. Жок, мурдагыдан да кичине мындай жакты. Албетте жаңы таанышуу мисалы бир көргөндө 30% жагат да, мисалы жок дегендечи. Жак болсо 100% болуш үчүн ал менен сүйлөшүп көрүш керек, ички дүйнөсүн билиш керек да. Андан толду деп ойлойм да мен. Сиздин талабыңызда кыз кандай эле негизи өзү жашоодо мисалы? Мына отурат. Сонун жооп берди, кол чаап коелу. Демек, Даниэль сизди зериктирбейт, мына джентльмендик сапаттарын биз көрүп атабыз да. Анан Даниэль мырза аягына чейин күрөшкөнгө аракет кылабыз. Ал эми урматтуу катышуучулар, сиздер экөөнү бири-бирине туура келет деп ойлойсуздарбы? Мен өзүм оюмду айтып кетсем, экөө бири-бирине аябай туура келет. Мен жеке оюм. Анткени мырза дагы, бул жакта биздин Аяна дагы жаш болгонуна карабай экөөнүн тең мисалы акыл эси, мындай ой жүгүртүүлөрү уже чоңоюп эле мындай үйлөнүүгө, турмуш курууга даяр экени мындай билинди да. Кече мырзанын да ошолунусун байкадым мен. Андан тышкары мырза дагы аябай өзүнүн джентльмендигин көрсөтүп, эшикти ачып берип, аябай кызды, аял кишини сыйлаганды билет экен Даниэль мырза. Аянанын мен эркелигин Даниэль жаш болсо да мен аны көтөрө билет деп уже байкадым да. Өзүңүз жетип атат, э? Өзүм жетип атат Даниэль мырзагачы.
мен Аяна айтып кетерdim, кармап кал, жакшы мырза экен, дагы сүйлөшүп көргүлө, бир жумада чайга чыгып көргүлө, эгер жакшы болсо мен силерге бакыт каалайм. Силер аябай жакшы мындай пара көрүнүп атасыңар көзүмө, чынында. Негизи практикада ала келгенде көптөгөн Гүлназ айым сиз деле кошуласыз, көптөгөн айымдар өзүнөн 5-6 жаш улуу бала менен сүйлөшкөндү каалайт экен да. Ошол эле убакта кыз эркелегенде бала көтөрө ала тургандай болупчу. Азыр бирок Санжар мырза көзү жеткенси айтып атат. Эми бул азыркы убакта жаңыдан мамиле куруп келатат да Даниэль менен Аяна. Экөө ортодон бир таарынышканда ошондо Даниэль канчалык туруштук бере ала турганын көрөбүз. Мен ошондо сезебиз деп атам да. Азыр мен комментарий бериштен алысмын да. Анткени экөөнүн жашып бирдей эле болуп атат да. А мисалы кыз киши 5-6 жылга алдыга ойлонот мырзалардан. Айтканыңыздын негизи мындай чындык тарабы дагы бар, төгүнү бар деп койсок болот. Бирок менин байкашымча, мен алдын ала бир нерсе деп айтуудан алысмын, бирок ошол эле учурда жаш болсо дагы тескеринче мен Санжар мырзанын сөзүнө кошулуп атам. Канчалык жоопкерчиликти бар экени биринчи көргөндө байкалат да. Менимче Аянанын эркелигин, ошо турган турпаты боюнча кабыл алып, ошол жоопкерчиликти, мамиленин ортосунда жоопкерчиликти мойнуна ала тургандай мырза болуп сезилип турат. Убакыт көрсөтөт, да? Ооба, убакыт көрсөтөт. Анан жашка байланыштуу эмес деп ойлойм. Ошол жигиттин же мырзанын өзүнүн багы жетилгендигине, жетиктигине байланыштуу деп ойлойм. Ошол жетилиш үчүн деле мырза ошол жашты жашап өтүш керек да. Анткени 20га чыкканда сен 20 жаштын тажрыйбасын аласың, 21 жашканда 21 жаштын тажрыйбасын аласың. Эми албетте Даниэль мырза 19 жашта болуп, балким мындай классташтардын арасында өзүнүн досторуна караганда токтоо мүнөз кичине эрте чоңойгондур да. Айрым учурда кездешип калат, баягы 40ка чыкса деле мындай жоопкерчиликти албаган. Жок, сиз Нурлан мырзаны айтпаңыз. Нурлан мырза тиешеси жок деле. Албетте унун баары тамаша. Эң негизи баягы бизге Даниэльге окшогон деле спокойный балдар келет да, баягы балким өзүнүн мүнөзү ушундай да. Бирок ошол эле убакта урушуп кетти, эки жолго жанагындай кыз кыялын көргөзгөндө жигит баары бир жаштыгын кылып коюп атат да. Миң өзү скромно көрүнсө деле, улуулардай жүрсө делечи. Ооба, андай учурларда көп кездешип атат тилекке каршы. Бирок эми жакшы ниет кылып туралы, жакшы үмүт кылып туралы. Ооба, Медина келиңиз. Саламатсыздарбы, катышуучулар. Негизи мен дагы Санжар мырзанын пикирине кошулуп кетмекчимин. Сонун пара көрүп атам. Даниэль мырза көзүмө аябай оор басырыктуу көрүнүп атат да, оор басырыктуу мырза көрүнүп атат. Анан бир суроом бар эле сизге. Сиз баягы 19 жаштасыз да азырчы. Ушул убакка чейин ойноп күлүп бүттүмбү деп ойлойсузбу мындай? Кийин балким Аянага үйлөнгөндөн кийин балким дагы ойногуңуз келген чыгар. Может мен ошондой болуп калатпы, может атам да. айтуум боюнча мен 9 класстан кийин кеткем да. Ага чейин жашырбайм, аябай тентек болчумун. Бүт нерсени көрдүм, ар кимге мушташып, ушундай болуп милициялар түшүп жүргөндөн кийин анан үйдөгүлөр же армияга же болбосо ошол исламскийге кетесиң деп ошого кетип калгам. Андан кийин уже достаточно го дейм магачы уже. Албетте жөн жерде окуп бүткөн жок. Мырзабыз ошол жакта жылдап өзүнүн мээнетин, эмгегин жумшады. Демек, азыр эми биздин көз карашыбыз боюнча тарбиясы башкача, Тарбиясы сонун дегендим го. Ооба, анын дагы сөзсүз түрдө салымы бар дегенди айтып атасыз. Ооба, өтө чоң салымы бар. Кимде суроолор бар? Бакытта. Топтордон бар окшойт. Саламатсыздарбы, Кутман Гейч. Даниэль мырзага суроом, буга чейин сиз мамиледе болгонсузбу? Анан акыркы жолу уже канча убакытта болдуңуз эле? Серьезный отношение. Мен өзүм окууну бүткөнүмө бир 2-3 айда эле андан эле кичине көбүрөөк болду, бирок акыркы эмелер мындай отношение болгон эмес, кичинекей кезде эле мындай жакшы көрүү болгон. Буга чейин ошондой серьезный мамиле сизде эч кимде болгон эмес, Аянада дагы ошондой да. Экөөңүздөр аябай сырткы келбетиңер дагы дал келет экен. Кечеки эфирден келгениңизде эле байкалган, бизде өзү сырттан биринчи көргөндө Аянада деле ошондой сезим болсо керек. Мен адамым деген сыяктуу, экөөңүздөр чындап Санжар мырзанын айтканына да кошулуп кетем. Ой жүгүртүңүздөр, акыл эсиңиздер, токтоо мүнөзүңүздөр. Эми калганы экөөңүздөрдөн зависит этет. Ошого бакыт каалайм. Рахмат, чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Эркек 3 жолу көргөндөн кийин 3-үчү жолу алыш керек дейт. Ошо кандай карайсыңар? Эми ал нерсе туура карайм, бирок ал биз анчалык деңгээлге жете элекпиз деп ойлойм. Бул жерде
Бизде биринчи сезон катышуучусу Улук менен Нурпери. Улук 19 жашта, Нурпери 18 жашта болчу да. Ошол эле убакта Улук эфирден келип Даниэль мырза сыяктуу эле өзүн аябай чоң балдардай көргөздү да. Эми бул реалити шоугунан баары көрдү да. Бирок мамиле ошондой эле уланып кетти, бирок мамилеге келгенде Улук аябай жаштыгын көргөздү да. Биз Улукту мисалы канча сүйрөдүк дейм, себеп болдук. Анжелика Кайратовна менен биргеликте сен жакшы көрөсүң, сен минт атасың деп биз мамилесин аябай иштеп атып, акыры ошолор үйлөнүштү. Кол чаап коелу, бактылуу болушуна, сонун жашап атышат. Ана мен дагы да ойлоп атам, Даниэлге биз көбүрөөк жардам беребизби депчи. Мен ойлоп атам, Даниэлдин эңнеси таза сезими болсо эле, биз сизге мамиле менен иштешкенге аябай көбүрөөк жардам берүүгө аракет кылабыз. Ошон үчүн биз менен кеңешкенге аракет кылыңыз. Балким мени катышуучулар, алып баруучулар мени чоңсуң деди, чоң баладай жүрөсүң деди деп өзүңүзгө да ишенип кетмеңиз да. Анткени бул жакта өтө тажрыйбасы күчтүү адамдар турат. Мисалы, канча кыз, канча жигит менен сүйлөшкөн катышуучулар турат бул жакта. Бизге кайрылганды унутпайбыз, Хорошо. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Аяна айымга суроо. Сиз көчө чайга чыгып келдиңиз да. Анан топ 3 жакшы сапаттарын, кайсы сапаттарын баалай аласыз? 3 сапатта жакшы. Жөнөкөй, спокойный, мени так аңсылгат. Чындыгында Кандай мырза экен? чындыгында аябай башка бирөөнүн оюн сыйлаган, түшүнгөн, укканды билген мырза экен. Мага жаккан сапаттары ошол болду окшойт, аябай түшүнүктүү, мындай орбасырыктуу, көп нерсени сыртка чыгара бербейт экен да. Көп нерсени ичинде сактап кала берет экен. Рахмет. Эркелигиңиз көрүүңүзгө жетиштиңизби, жетише элексизби? Жок, жетишпей калдым. Бирок Асель да сизге айтып кетпеди беле, эркелебе, сен эч ким эркелигин көтөрө бербейт көп балдар деп. Ошондуктан азыраак эркелеңге аракет кылыңыз, Бул да Аселдин сөзү жакшы кеңеш болду сизгечи. Анткени жакшы балдарды да эркелеп кетирип ийбеңиз дегенмин, колдон чыгарып ийбеңиз. Көп эркелесең качып кетпесин, сорго келгенде. Эми бул эфирлер чыгып атат, Даниэль мырза, сизге дагы ар кандай сын пикирлер айтылышы мүмкүн, элден ар кандай сөздөр жазылышы мүмкүн, оң сол сөздөр. Ошол нерсеге даяр болуп келгенсиз да. Албетте. Эми башка бирөөнүн мнениясы менен жашасак биз эч качан ийгиликке жетпейбиз да. Туура. Эң биринчи өзүбүздүн оюбузду өзүбүз чечип чыгарууну үйрөнүш керек, менин оюмча. Ошондуктан сиз өзүңүздүн позицияңыз менен карманасыз, бардыгы. Ооба, өзүм каалагандай буюрса. Биз сизге ишенебиз. Оруктан орун алып бериңиздер энди. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы да шоу-бизнес чөйрөсүндө, шоу-бизнес чөйрөсүнүн ханышасы деп айтсак болот, канча жылдан бери өзүнүн эмгегин сиңирип келатат. Анан Гүлназ айымдын артынан ээрчиген да мырзалар абдан көп биз угуп жүрөбүз. Өзүнүн 5-6 жаш кичүү болсо дагы карабай, жок, мага жакты, мен аны менен сүйлөшө алам, мен аны сүйлөш сөз деңгээлим жетет деген да мырзаларды көрүп жүрөбүз. Бирок Гүлназ айым негедир эч кимди мындай жанына жолотпой атат да. Анан Гүлназ ушул эле убакта сизге суроо бергим келип атат. Негизи сүйүү жашка карайт деп кыргыз элинде коомчулукта айтылып келет. Бирок мырза эгерде сизден 7 жашка кичүү боло турган болсо, сиз ошол мырзага көзүңүз жетсе сүйлөшөт белеңиз? Бул суроону күтүүсүз берип калдыңыз, эмнеге экенин түшүнбөй турам, бирок жооп берип өтөйүн. Менин жеке көз карашым, менин жеке пикирим, жана мен тарбияланган чөйрө боюнча, менин өзүмдүн жеке оюм боюнча, мен өзүм жок дегенде өзүм менен тең же өзүмөн бир аз улуу болсо. Эмне себептен сиз ойлойсуз? Аргумент айта кетесизби? Эми балким ошол адам жолуккандан кийин билинет болуш керек эмне себептен экенин. Бирок көпчүлүк учурда эми өзүңөн кичинекейди мен үчүн мындай авторитет деп коет го. Мени бул жакта кыздар айтып калышат анча-мынча акыл, кеп кеңешин айтып, туура жолго үндөп, туура колдоо көрсөтүп, ошол эле учурда айымдарга тиешелүү болгон эркеликти көтөрө билген, анча-мынча мындай ката кетирип койсоң кечире билген ушундай мырзалар өзүңөн улуулар болуш керек, өзүңөн кичүүгө болбой калат болуш керек деп ойлойм. Балким көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коет го. Мырза ушундай тажрыйбалуу мырза болсо, мисалы көптү көргөн. Анда байкап көрсө болот. Байкап көрсө болот. Демек сиз андай нерсеге деле мүмкүнчүлүк бересиз, Ошол учур келгенде азыр эми жокчу, ооба да. Аябай коркуп туруп билесиң. Ушинтип айткансың деп бирөө келип болчу. Анда учурлар болгон да. Эмнеге сизге бул суроону берип атам? Анткени биздин акыркы эфирлерде катышуулардын баары эле байма-бай байкап келе атат болуш керек. Негедир Бегайым менен Санжар
бир орундукта отуруп атат. Биринчи башта эфир баш тиякта отурат, экөө тиякта отурат, тиякта отурат, тиякта отурат, кайра биякта отурат, и бүгүн окшош да кийинип келип алышыптыр. ооба. Биз экөөнү кол чабуулар менен бияка чакырып алалычы. Келиңиз, Бегайым. Жаныбызга келиңизчи. Шаардык бала деп Санжарды чабып алып толкунданбайбыз. Биринчи жолу чыгып атат окшойсуз бу жерге. Ооба. Бул жерде сезимин көрөйчү. Давай начинай. Чакырып турайын. Санжар, мисалы эми Санжар сизден кичүү да 7 жаш. Жашыбызды айтпай эле койбойбузбу? Эми бул реалити долбоор болуп атпайбы? Кечирим сурайбыз. Мен сырттан болсо айтпайт элем да. Кыздар ар дайым 18-де. Оор болбой элеби сизге? Жок. Санжар сага оор эмеспи менен сүйлөшкөн? Мага оор болбой эле, мага жеңил эле болот, жакшы эле болот негизи. Бул бирок өзү жаш болсо дагы чоң атадай сүйлөйт да. Чоңдордой, Мисалы көбүнчө мыякта балдардын баарын сындай бересиз да. Балдарды сындай бересиз да, катышуулар, мындай сүйлө, мындай айт депчи, бирок негедир Санжарга карата бир да сын укпаптырбыз биз, Себеби Санжар ооруну менен сүйлөйт окшойт. Бирок кээде басып турам, аны айтпай тур, сүйлөй тур, пока не надо. Басып турсаңыз басылып калат. Жашта. Сиздер кандай көрүп атасыздар экөөнү? Келиңиздер. Бизде катышуучулар аралашып жүрөсүздөр да. Мен да ороз деп шылыңдап бүңүлүп калат элек го. Бегам айтат, болду. Сен орозду унут, бакытың бар, ороз меники деп коет тамагачы. Тамашалашып айтабы же, чын айтабы, ал белгисиз. Вот мен сени уксун деп всегда говорила, Канат мырза эле байкаптыр. Сен байкаган жоксуң. Бардык эле байкап жүргөн экен, мен жакшы карабаптым да. Анан Санжар экөөбүзгө айта албай жүрдүңөр беле байкап жүрүп. Санжар мырза, сиз кайсы сапаттарын жакшы көрдүңүз Бегайым? Бегайымдын сапаттары бул жөнөкөйлүк, мисалы бирөөгө бетине тарс айтат, мисалычы. Мисалы жакпадыңбы, сен жакпадың деп айтат. Бирок ошол эле момент бул катуу сүйлөгөнү менен мындай ички дүйнөсү кичинекей болгонкундай да. Таза анан эч жаман эмеси жок, ички дүйнөсүнө кири жок. Сиз ошондо ички дүйнөсүнө чейин кирип сүйлөштүңүздөрбү сиздер, Мага сырттан мындай уже канча бир айдан бери байкап жүрөм да. Аябай көп ошол сапаттарын байкадым негизи. Мындай бирөөлөргө, мисалы адамдарга мисалы жамандык каалабайт экен да, мындай эме бар экен, боорук экен да. Мындай болуп калсачы, мен муну кылбай эле кош керек болчу, муга жардам берип коюш керек, муну кылып коюш керек деп мындай сырттан башкача көрүнгөнмөн, бирок аябай адамдарга болгон сезимтал кыз экен да. Назик экен. Тарс сүйлөгөн менен, бирок негизи ички дүйнөсүндө аябай сезимтал, жумшак кыз экен негизи. Мисалы сиз жубайыңыздын кандай болушун каалайсыз? Сизди угушун каалайсызбы? Мисалы сиз үйдө бир нерсени чечишти каалайсызбы? Үйдө көйгөйлөрдү, маселелерди? Ооба, мен негизи ошол нерсени каалайм. Үйдө болсо негизи эркек башкарышы керек. Албетте ошол эле моментте тиги аял киши моюн эркек баштап коет. Аял киши менен кеңешиш керек. Анткени ал менен дагы кеңешип туруп, кеңешип кеткен барма оорубайт дейт. Анын да оюн угуш керек. Анан ошондон кийин анын чечимди албетте мырза чыгарыш керек. Экөөбүз акылга салып чогуу чыгарабыз да. Ошондо Бегайым сизди угат деп ойлойсузбу? Эгерде турмуш куруп калсаңыздар. Бегайым эме күчүңүз жетеби Бегайым уккудай? Негизи көп жеме болгондо, мындай ситуация болуп калганда мен макулдап коем да. Бирдеме десе мындай болуп калса, каршы макулдап кое берем да. Эми мындай жана өзүңүз айтып кеттиңиз го, мен ошол теңел эмне көпчү, бирдеме десе макулдап кое берем менчи. Анан негизи олуттуу нерсе болбогондуктан эме мындай андай мен ызычуу болуп же мен жок деп антип эметет элекмин, бирок олуттуу нерсе болсо мен албетте өзүмдүн оюмду ошол жерден айтып чыгам сөзсүз түрдө. Жок, бул жерден мындай кылышыбыз керек, мондай болот. Бул жериң туура эмес, мындай эле кылып чечебиз деп элечи. Мындай майда чоң нерсеге хорошо, сеники туура, сеники жакшы деп эле ушинтип кое берем да. Анткени эркектин ошондой эле болгон жакшы, ар бир кичинекей майда чүйдө нерсеге монтип сайылып, жок андай эмес, мындай деп кыз киши менен айтыша берген туура эмес деп ойлойм менчи. Мына мен Санжардын ушу сапатын байкап, анан жаныма отургузуп баштадым, бас деп. Кел жаныма отур деп. Бул аны байкабай эле жаныма отуруп жүрө эле.
Экөөсү ошол отуруп калдык. Айланттың го менин башымды дегендей эле. Ошондо менде сизге суроо, Санжарды сиз таап алдыңызбы же тандап алдыңызбы? Мен акылга салып тандадым да. Ооба, тапкан жокмун. Бияктан тандадым да акылга салып. Сиз деле тандасам болмокту. Эмнеге? Тандаган жокмун да. Болду, ороз отурат, все, болду. Буну тандап эмне? Жок, бул жерде Бизге тийишпегиле, пожалуйста. Нарзада. бул жерде Санжар мырза, сиз айттыңыз го, бир айдан бери байкап жүрөм депчи. Демек, сизде какой-то бир сезим бар окшойт деп ойлоп атабыз да Бегайым сулууга. Сиз айта кеттиңиз го, бир айдан бери байкап жүрөбүз. Сиз башкаларды байкабайсыз го, эмне үчүн Бегайым сулууну байкап жүрөсүз? Негизи бул жакта менде ошондой сапат бар. Мен адамды мисалы өзүнөн сурабасам дагы мен анын кылган иш аракетине, кылган турпатына, эмне кылып атат, ким менен кандай саламдашып атат, ким менен кандай сүйлөшүп атат, бирөөнү тартынып атабы, тартынтпай атабы, ошол эмесине карап туруп мен адамдын уже кандай экенин мен уже билип баштайм да. Мен бул жерде ар бириңиздердин характериңиздерди, ар бириңиздер жөнүндө маалымат айтып бере алам, мисалычы мен өзүңүздөр тууралуу. Ошол эле момент мен Бегайымда силер сыяктуу эле мындай карап жүрүп, көрүп жүрүп эле бул жакта чогуу. Мен ошол сапаттарын баалап, ошол сапаттарын жактырдым да, жакшы экен. Сезим менен жактырдыңызбы же жөн эле катышуучу катары жактырдыңызбы, дос катары? Катышуучу катары мындай дос катары жактырдым. Албетте азыр болсо эми мындай сезимде эле бул менин оюмча бул сразу эле ойгонуп кетип жандай бир көрүп жакшы көрүп кала турган нерсе деп ойлобойм мен. Бул Бакыт мырза айткандай, бул мамиленин үстүнөн иштеп, бири-бириңерди түшүнүп, анан ошондон ары мындай сезимдер өсүп, уланат деген ойдомун мен. Азыркы убакта Бегайымга кандай мындай көзүңүз жетип атабы? Ушул менин сүйгөн жарым болот, сүйгөн кызым болот деген. Негизи жаш өлчөмү деген бул эме экен. Жөн гана сандар экен да, булчу чынындачы. Буга чейин да айтылып келген сөз бул. Анткени адамдардын эң башкысы бул характерлери, мүнөздөрү туура келсе, ал цифралар алар ойлонбойт да экенсиң. Бири-бирине адам эгер жактырып турса, бири-бирине көңүлдөр туура келип турса, бири-бирин түшүнүп турса, ал возрастка караштын кереги жок. Мисалы мен мага туура келип атат. Мага мисалы сүйлөшкөн аябай ыңгайлуу мага Бегайым мененчи. Бирибизди жакшы түшүнүшөбүз. Сүйлөшкөн эле ыңгайлуу, Дос катары. Дос катары ошондой, азыр аны байкаш керек да, менин оюмчачы. Бир гана буга чейинки маалыматтарга караганда бир гана эфирлерде эмес, чогуу киного барып, чай ичип жүргөн да кездериңиздер бар экен, Ал мындай бири-бириңиздерди жакындан билүү максаттабы же жөн эле за компанию деп коет? Чогуу өзүнчөбү? Жок, биз өзүнчө эмес, киного баргансыңар, мурунку эфирде сөз болгон. Жок, өзүнчөбү чогуу? Жок, экөө эле эмес. Канат мырзага аябай кызык болуп атат. Жок, өзүнчөбү? Жок. Эми ошол учурларда деле мындай бири-бириңиздерге көз салып, байкоо жүрүп аткан учурлар болдубу? Бегайым, сизге суроо. Дүйнө жеткирип Санжар. Джентльмен сыяктуу деп, ухажер сыяктуу. Может быть, Санжар мырза мени жеткизейин деген. Болгону мен кичинекей кызды үйүнө алып кетпедимби? Жеткизгенге туура болуп калып, анан экөөбүз кетпей калдык, Вот. Ошол анан возраст мен кечке эле жашымды айтып бербеңиздерчи, пожалуйста. Кыздардын баары дайым 18 болот. Анан турмуштагы тажрыйбабыз 15 жыл деп эле коебуз дагы. Кошкондор кошулат. Өзүңүз эле айтып атасыз, биз айта элекпиз аны. Сөз барбы, Санжар? Бегайымды жеткизиш үчүн бул машинасын айдабай чыгыш керек да. Эртең мени алып кетиш керек анын үчүн, Эмки эфирде чогуу келебиз билесиң да. Же мени бул алып кетип турса. Баян Антоновкагабы? Менде суроо бар. Бегайым Көргө тең. Бегайым мурун айтып атпадыңыз беле? Үй болуш керек, машинасы болуш керек депчи. Мен машинасын айткан жок болчумун, классташым, не перебивай меня. Мен машинасын айткан болчумун. Үстүндө үй болуш керек. 79 квадрат үй болуш керек деп аткансыз да? Эгер ошол нерсе мисалы Санжарда эми бар, эгер жок болсо кандай карайсыз? Эгер ошол нерсе жок болсо, Санжарда. Менин талабымда үстүндө үй болуш керек беле, үстүндө үйүң бар. Ооба. Болду. Болду. Жайында жаз келди, самокатка деле отуруп келе беребиз. Не переживай. Жер үй. Ничего страшного. Токойдун ортосунда. Не, борбордо эмес. Жок, борбордо эмес. Токойдун эми бул Токой жакта жашайт. Болору? Токой жакта. Центрде отпайбы? Жок, ал жак центрде коет, Токой жакта жашайт. Болору?
Айкоз жашайсызбы Токойдо? Токойдо жашайт, булар мал карайт, кой карайт, мен билем ата-энесин жакшы. Мал карайт, кой карайт, уй Санжар өзү карайт да. Топос карайт, иә. Санжар өзү карайт. Санжар эртең малга чөп салып коюп бияка келет. Чогуу келесиз? Бирок шаарга тиешелүү, чүйгө тиешелүү, бирок Токой жакта малга ылайыктуу, малдар жана чыгып чөп жегенге ылайыктуу да. Аны ойлонуштура аласың? Эгер сезим болсо буга деле дароо ойлонуп кетти го, Бегайым дароо ойлонуп кетти. Демек сизге Санжар болгон сезим жок турбайбы сизде? Жок, мен аны ойлонуштуруп алабыз тутпаймынбы? Жок, сиз макулсузбу? Сезим тууралуу эле монтип пайда болуп калбайт да. Жок, макулсузбу? Мен Санжарды акылга салып тамдадым да. Ушунча эфирден бери жаныма отуруп келатканым мен этим. Тамаша, Санжар Ваян Антоновкада жашайт. Бул шаардын бир аз эле четинде. Айылдык бала эмес, шаардык бала. Үйү 10 соток. 79 квадрат метрден көп. Үйүңүзгө барганда Санжар мындай ойлонуп көрдүңүзбү мындай? Кийинки жашооңуздарды. Мындай бизде кээде мындай турганда билбейм эмнегедир Бегайым оңой менен биякта эч кимди укпайт да. Тилек мырза, Нурлан мырзалар тамашалап эле укпай эле өзүнүкүн бербейт да. Анан кээде байкайм ошо мен бирдеме айтсам ошону кылат да. Мисалы муну кылып койчу деген эметип койчу десем хорошо деле без проблем эле кылат да. И демек бул уже мырза баш ийгени мырзага болгон мисалы жолдошуна болгон сыйлагандык деген нерсе да бул Бегайымда бар экенин да байкадым да. Санжар. Бизди укпайт деп атасың да, ошону кандай айтып атасың? Биздин сөздү укпайт дегениң кандай? Мени угат деп атасың да, бул кандай өзүң көтөргөндүкпү? Бегайым деле бизди угат да, негизи биз классташпыз деп аябай тамашалашабыз да. Ошонун аркылуу эле айтып атат окшойт. Же бизди укпайсың Бегайым? Тилек, сен бизди эмес, сен өзүңө айтып кет да. Мен сен менен жакшы макул сүйлөшөм. Ошо да, буяка айтып атат да. Санжарга ийилгендей сага ийилбейм да. Ийилбейсиң да? Ооба. А Нурлан вообще с ним не разговариваю. Аяна кылгандан кийин вообще с ним не разговариваю. Макул, бактылуу болуңуз. Тилек мырза, сиздин мейли. Айтып. Эмнеге сиз Бегайым сизге ийилишин каалайсыз? Жо, бияк айтып атпайт тиги Санжарчы. Мындай баягы Тилекти укпайт деген сиз үчүн баягы намысыңызга тийген сыяктуу сезилди да, ошол эле. Ошондой болуп калды да, укпайт деген сөзчү. Укпайт дегенде мындай сөзүнө кошулбайт же колдобойт деген сыяктуу мааниде айтты окшойт. Такыр эле укпайт эмес, угат, тамашалашат, жооп берет, биз деле байкап жүрөбүз. Болгону баягы сиздин оюңузду колдоп коштоп кетпейт, бирок мен айтсам ошону колдоп коштоп кетет, же аткарып койчу десем аткарат дегендей мааниде айтты окшойт. Рахмат, жакшы. Айдинай келиңиз. Нурлан мырза. Мен Бегим айга кайрылуу суроом бар. Сен мындай Бегайым, сен басынтып сүйлөгөндү токтотушуң керек да бул жерде. Нурбекти айткан жокмун го, сен атын билген. Сен Аянадан кийин деп атасың да. Мен Аянага эмне кылдым? Аяна экөөбүз токтоттук жакшынакай. Сен менин билишимче, сен кинодон сүйлөгөнүң токтотушуң керек бул жерде. Же сен түндө саат 1де калтырып кеткенсиң. Сен антип калтырганга акың да жок. Мен калтырган жокмун аны. Себеби сен бул кызды үйүнөн алып чыгып атканда сен bundan ответственностьн алгансың. Биринчиден калтырган жокмун. Сен мындай ошо өйдө сүйлөгөндү токтот дейм. Мен сага теңелип эле жүрчүмүн да, баягы эркек катарчы. Сен ашыкча кетип баратасың. Ой, Нурлан, мен тарбиям не позволит себя опускать до твоего уровня. Сага ошон үчүн мен теңелчү эмесмин да. Затычку делать и тут колуңду шилтеп сүйлөө, жаман нерсе алды. А ты успокойся. Колуңду шилтеп сүйлөө дейм. Себя начни. Болду, анда биз кайра көңүл айталы. Адилет мырза келиңиз. Ооба, Нурлан мырзанын эмоция калтырып атканын түшүнөм. Анткени Бегайым айым менен биз дагы бир аз өтүп кеткен жайыбыз бар го, чокушуп кеткен жайыбыз, кичинекей конфликттерибиз бар. Анан эфирден сырткары мындай чыгып түшүндүрүп сүйлөшөлүк десем, мен да жок, мен сени укпайм деп койгон жайы бар да. Анан макул, анда теңелип эле коеюн деп калып кеткем. Аны туура эле түшүнүп коюш керек Нурлан мырза. Анан Санжарга айта турган нерсем баягы албетте бардык эле эркек турмуш көрө элек, өзү көрбөгөндөн кийин кызга үйлөнгүсү келет да. Бирок бир жагы дагы бар да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз деле өзүнүн улуу айымга үйлөнгөн, алган дегендейчи. Эгерде чындап жылдызыңар келишсе, бир үй бүлө курам деген оюңар пайда болсо, Бегайымдын силерге сезими бар экени көрүнүп турат да. Чындап мындай алууга макул болот белең турмуш курууга? Санжар алып эле, наоборот, Бегайым алат го дейм да Санжарды. Анда Санжар тийүүгө даяр болуң. Эгер бул жердечи мындай да,
Албетте Тилек мырза жүрөккө найза менен эле сайып салды, намыска тийчү сөздөрдү сүйлөп. Ал эч качан андай нерсе болбойт. Албетте мен алам, эркек болгондон кийин, намыс болгондон кийин кызды мен алып кетем, мен алам, мен макул кылдырам да. Артынан жүгүрүчү да, багындырчу да менмин да бул жактачы. Бул жактан болсо, эгер бардыгы жакшы боло турган болсо, эгер мамилебиз түз кете турган болсо, зачем узун алыска созупчу? Жайга жеткирбей эле балким жаздын аягы уже балким той кылып салабыз. Бул пранкпы же түшүнбөй жатам. Мен Санжар Байкени тааныбай атам. Бир маскача Наргиза кысканба? Жок, кызганбай эле мен талапкерим турат. Биз бүтүргөнбүз, дос катары эле сүйлөшөбүз, ооба. Бирок Санжар мырзанын мындай талаптарына мындай даже бою узун деп аябай, бою кичине бир аз кичине болсо, бою бир аз мындай болуп атат деп. Ошондой болчу да, бул жактан жашы и дагы эмне? Бою узун эле. Бою узун. Жок, эми бою ладно да, негизи эле талаптарына аябай туруктуу болуп монтип, жок мен талаптарымды өзгөртпөймүн. Даже менде 2 жаш же 1 эле жаш болсо, кичүү улуу болсо мен жок дейм дейт да. Бул жерден 7 жаш, 8 жашпы, канча жаш ортоңор? 8 жарым. 9 жарым болсо деле аябай чоң жаш болуп атат да. Анан Санжар мырза, сиз экөөбүз жакшы эле сүйлөшөбүз. Эмне болду сизге? Маскаңызды чечиңиз, болду? Кайсы маскамды? Жок, сизге айтып элем, Санжар мырзага айтып атам. Корго мен. Наргиза Бикечке жооп берип кетейин. Бул жакта эмедем. Нурлан мырза да убагында талаптарын өзгөрткөн. Ооба. Анан бул жакта болсо кээде мисалы адам уже адамды жакшы түшүнүп, уже билип баштаганда уже кантип акырындан уже талаптарын өзгөртө баштайт экен да, ошого жарашачы. Мисалы мен болсо, мисалы мектепте окуп жүргөндө талаптарым башка болсо, студенттик кезде талаптарым башка болсо, азыр талаптарым таптакыр башка дегендейчи. Жашоо болгон көз карашыңа, жашоодон болгон сенин өзүңдүн алган билимиңе, акылыңа, жашоого жараша, ошого жараша сенин талаптарың да мындай өзгөрүшү мүмкүн экен да. Эң башкысы, главный сен натураң өзгөртпөйт, балким өзгөрүлбөйт, бирок ошого жараша мисалы сапаты мындай болсо жакшы экен депчи, заманга жараша да кээде талаптарың өзгөрүшү мүмкүн экен. Же сүйүп калсаң ошого жараша да өзгөрүшү мүмкүн экен да. Ошондо сиздин талабыңыз сүйүп өзгөрүлүп атат кандай болот? Жок, азыр болсо мен бул Бегайым айткандай эле мен дагы акылга салып эле мындай эле эметип атам да. Байкап көрөт. Бизде болсо аябай сүйлөшкөндө жакшы сүйлөшөбүз, баардыгы окшошуп жакшы кетип атат. Мындай байкап мындай сүйлөшүп сезимгө элек, Жок, сезимгө элек, бирок мындай сүйлөшүп көрүш нормальный нерсе деп ойлойм да менчи. Ой, баягы эле акылдуу сөздөрүңүздү айтып атасыз да. Негизи эч нерсе көрө албайм экөөңөрдүн ортоңордо. Негизи кызганыч эмес, бирок Санжар мырза, сиз билбейм ойноп атасызбы? Мындай өзүңүздү аябай бир неме көрсөттүңүз го 4-сезондо. Мага, анан Бегайым, анан ким дагы? Аяна да, Айнура, баардык 4-5 кыз болупчу. Эми бул жерде экөөңөрдү айта турган болсом, экөөңөрдөн эч нерсе көрө албайм. Просто бул жерден сиз мындай ойноп коюп атасыз да, мындай роль ойноп койгондой болуп атасыз да, актер болупчу. Жөн эле мисалы сезим анан мындай, анан талабым өзгөрөт, Нурлан Байкен кошуп, ар жак бир жак деп эле сезимиңиз жокпу, жөн эле айтып коюңуз да. Мындай эле сырт жактан жакшы сүйлөшөбүз деле го. Наргиза айым, сиз айтып атпайсызбы, Санжар мырза, сиз мен менен ойноп, Бегай менен ойноп деп. Анан бул жердечи бул мени чакырып атат. Сиздин убагыңызда сиз буну чакыргансызбы? Ошону алмаштырып айтып кетсеңиз, пожалуйста. Сизди чакырбай эле чакырат атыр. Кана, чакырчы кана, чакыр. Бул жактан сезим бар деп бир да сөз болгон жок. Жана чыккандан бери Бегайым же сезимим бар деп айткан жок, же мен сезимим бар деп айткан жокмун. Сезим тууралуу таптакыр тема боло элек. Сиз сезимди каяктан ойлоп таптыңыз билбейм. Анан аябай акылдуу көрүнүп атат окшойм. Негизи өзүм ушундай сүйлөйм. Башынан эле ушундай сүйлөйм. Негизи бирок Санжарды биз деле жакшы билебиз да, 3 сезондон бери. Эфирге келгенде чын эле совсем башка адам, сыртта башка адам да. Сени түшүнөбүз, бирок менин да оюм бар. Бегайым негизи туура келбейт Санжаргачы. Жөн эле нерсе да булчу. Кандайча эфирдин сыртында башка адам, анан эфирдин ичинде башка адам. Эми эфирдин сыртында башкача жүрөт. Бияктан келгенде андай Наргиза айткандай мындай акылдуу сөздөр менен сүйлөп баягы эме кылат да. Анан эми бул жерден да бир сөз айта кетейин. Кечириңиздер, мага кичине сөз бериңиздер, сүйлөп алайын. Негизи айтылбай жүргөн сөз болчу.
негизи мага тааныштар, туугандар деле жазып жүрөт да. Ушундай. Бегайым жөнүндө бир аз катуу десе кечирим сурайм. Эмнеге мындай суроолорду түшүрөт депчи, анткени айлык дегенге биз айлыктан сыймыктанабыз. Мен айлык үчүн сыймыктанам. Бирок сен кайра айтып, ошо элдин кыжырына тийип аткан окшойсуң. Ошону айта кетейин дедим да. Себеп дегенде бул жерде баардыгы баягы талаад элин алып келип отурган эмелер эмес, баардыгы айылдан келген, бирок ар биринин өзүнүн орду бар да, мындай кастингден өтүп келген. А сен ошолорду басып сүйлөп, текебирленип, мен сени жакшы билип калдым негизи бегим. Бирок мен сага тең элчи эмесмин кызыгатарчы. Анан бул жакта мына көп балдар оюн айта албай жүрөт. Балдардын атынан да айтып коеюн. Жакпай жүрөсүң балдаргачы, ойлорун айта албай жүрөт өзүлөрү, кысылыпчы. Эмне балдардын өзүнүн өзү жок бекен? Билбейм. Мисалы турдалуу отурат, айдоосу отурат, көп балдар бар да. Ошон үчүн мен сага айтарым, ушу сый мамиле кылсаң деген ойда. Эгер сен бул жака жалаң жөнөкөй адамдар келет бул жергечи, жөнөкөй адам. Жок, мен сүйлөп атам, укчу. Жок, укпайм. Эме, бул жака жөнөкөй адамдар келип отурат. Мен сизди айылдык деп. А сен үстүнөн сүйлөп, жоксаң эми мен сүйлөп алайынчы айланбай. Мен силерди, например, мен Тилекке всегда айтам. Сөз бересиңби? Мен сүйлөп алайын, анан мен сени угам. Макул, айылдык ошончо жакпайт экен. Эмне жакпаса? Ой, сен мен укчу, мен сүйлөп бүтөйүн. Ошо мен айткан айылдыгын артынан байкуш сен эме да баарын басынтып сүйлөгөн токтот демекчимин. Мен сени эгер сен бул жака сен мындай түгөңдү издегени келдиңби же жөн бирөөнү текебирленип үстүнөн сүйлөп же өзүң көрсөткөнү келдиңби? Ошону айтып коеюн дегем негизи. Болду, Нурлан мырза өзүнүн оюн айтып кетти да. Мен айта кетейин, мен баардык жалпы эркектер деп каждый өз мнениеси болот, свою правду, свое мнение, своя точка зрения. На самом деле, то, что я здесь вижу азыр бияктан, гармонияны көрүп атам. Бирок акылга салып деген гармонияда мага контракт нерсеси болот го, ошо экөөбүздө некий контракт болуп атат деген болуп атат да. Значит, экөөнүн ортоңордо сезимден башка бир дагы эмне бар, ошону мен биле албай койдум. Санжар экөөсү берип атасыз. Ооба, анткени сиз сезим жок деп атасыз, бирок сиз сезим жок деп туруп Санжарга ийкем деп атасыңар. Санжар сезим жок деп атат, бирок акылга салып атам. Акылга салып турган болсок, значит контрактный договор деген болот. А что между вами вот есть? Келишим бар сыяктуу сезилип атабы сизге? Потому что именно ошого мен жооп берип кетейин. Акча бербедим, бегайым да кой. Тамаша. Бул жерде ошо башында айтылып кеткен эле биздин мүнөзүбүз, характерибиз, биздин ой жүгүртүбүз, дүйнөгө болгон көз карашыбыз, максаттарыбыз мындай бири-бирибизге аябай төп келет экен да. Ошондуктан биз бири-бирибиз менен аябай жакшы сүйлөшөбүз. Ошондуктан биз ошол нерсеге карап, мындай биз как адам катары биз бири-бирибизге туура келет экенбиз деген ойду бул акыл менен ошону байкадык да. Анан кийин жакындан сүйлөшүп көрөлү деген эле мындай эле чогуу отуруп, эфирден жолугуп ошону мындай байкап жүргөн убагыбыз деген. Айнура, кел, сурооңуз барбы? Саламатсызбы, Бегайым эже? Саламатсыздарбы? Мен ойлойм, Санжар сизге татыктуу эмес. Неге дегенде Санжар байке биякта мындай серьезный болуп көрүнөт. Жашоодо шайыр да. А сизге оор басыктуу, мындай сөзүнө турган жигит керек деп ойлойм. Вообще жарашпайсыздар да, чын айтсамчы. Мен характеримди Санжар байке жаш деп ойлойм да. Сизгечи? Байкооңузга рахмат, сулуу. Жаш жакшы да деп эле. Мен Санжар менен дайыма эле биз эфирде көрүшөбүз. Эфирден тышкары биз баягы бардыбыз чогуу киного барганда, тамактанганда эле сүйлөштүкпү? Ошондо көрүштүк да. И то үйүмө жеткизбей койдум. Потому что бирөө үйүнө жеткизбей коюп, мне пришлось отвезти ее. Вот ошол андан кийин немете элекмин да, сулуу тоже не ревнуй, пожалуйста. Жок, андан кийин эфирден кийин тышкары чыга элекпиз. Эми чыгабыз да. Чыгабызбы? Ошондо сиз эмне макул болуп калдыңызбы? Жөн эле же коркутуп койгон үчүн макул болуп атасызбы? Жок, коркуткан жок. Жок, сиз Санжарды коркуткан жоксузбу? Менми? Сен коркуттунбу? Жок. Жок, бул жакта болсо мен ты же видела да эмеден характерим кандай экен, шайыр менен тамашалашып эметип, ошол характеримди сен билесиң да ужечи. Эфирден да Может, еще что-то есть, да? Ошол. То есть или сага оор басырыктуу серьезный балдар жагабы. Мен мисалы байкадым да андай оор басырыктуу эмес, серьезный эмес, мындай бир аз тамашалап жүргөн шайыр жигит экенимди. Ой, ал жагын исправим, не переживай. Экөөбүз бүгүн окшош кийинип отурук, байкадың? Ооба, байкадым. Аябай печально айттың го, байкады. Ошондо Санжар байке эмне болуп калды?
Бегайым же сизди заставлять этип чайга чыгарып атабы жека? Бул жерде азыр чай темасы боло элек. Бизде бул жакта Сиз уже катышуучулардын арасында Санжарбек. сөз болуп, ошол бизди байкап, булар жакшы сүйлөшүп атыптыр, жакшы ойнотуп атыптыр, чогуу отуруп атышыптыр деген теманын айынан эмне болуп атат деген бул жакта сөздү ошону такташ үчүн бул жака козгоп чыгардыңыздар силерчи. Анан бул жакта эч кандай чай пай темасы боло элек. Ошол. Нурзада? Бул жакта катышуучулар көп эле айтып калышты да, сыртта башка, эфирде башка депчи. Даже Айнура деле айтып атат окшойт. Сыртта башка адам, шайыр адам, эфирге келсе эле серьезно болуп калат деп. Эмнеге сиз эки маска кийесиз? Эмне үчүн бир жүздүү деп коелу, кандай деп коет? Эки жүздүү болуп атабы? Эки жүздүү сыяктуу болуп атат да. Санжар элге жакшы көрүнүп, негатив сөздөн эфирге келсе эле акылдуу сөздөрдү айтып калат. Өзүн акылдуу алып отура берет го. Бир микрофон алып, же сөзү бүтпөйт. Ошо мындай бир окуя айтып берип койбойм деп отура бересиз го. Сыртта башка адам да Санжар. Менин ой жүгүртүмчү, азыр мен могул жакта кандай эмне сөздү сүйлөп жатсам, ошого жараша да. Мен ой жүгүртүм жакшы болгон үчүн могу акылдуу, мен жөн эле акылдуу эмес, мен действительно эле акылдуумун. Мен аябай акылдуумун деп айтпайм, бирок мен өзүмдүн сүйлөгөн сөзүмө жараша акылым бар деп эсептейм да өзүмдүчү. Мен ошол өзүм сүйлөгөн сөзүм, ушундай сөздөрдү мен балким ошо бир нерсени көргөндүктөн, бир жашоодон бир нерсени алгандыктан, жакшы адамдардан мен тарбия көргөндүктөн мен ушундай сүйлөйм. Жана ошого жараша аракеттер жасайм. Жана мен бул жашоодо дагы мен ошол өзүмдүн жеткен ийгиликтердин бардыгына дагы мен ошол өзүмдүн ошо жашоодон алган тарбиям, жашоодон алган көргөн нерселериме жараша мен ошол нерсеге жеттим деп ойлойм. Анан бул жактан болсо эмнеге жашоодо шайыр дейсиздер, мен жашоодо чынында шайырмын, бирок бул жерден болсо мен дагы эми мындай темага жараша күлөсүң да. Күлчү жер болот, сүйлөш мындай тамашалаша турган убакыт болот дегендейчи. Мен жашоодо жалжаңдап ар кайсы темага бирөө бакытсыз бирдеме сүйлөсө эле жалжаңдап күлүп эле тигинтип эметип турган бул туура эмес да. Жашоодо просто жакын адамдар менен тамашалашасың, күлөсүң, ортого тамаша болот, ар кайсы нерсе болот. Ошол жерден ар кандай ойлор кетет да. Мисалы бул жерде ар бир катышуучулардын деле мен жашоодо бир аз башкача мүнөздөрүн билем, башкача характерлерин билем. Ошол эле бүт жерде отургандардыкын, Айнураныкын барыңыздардыкын эле дегенчи. Анан бул жакта эфирге келгенде барыңыздар деле бир аз өзүңүздөр карманайсыздар, ошого жараша мамиле кыласыздар, ошого жараша сүйлөйсүздөр. Бул жерде бир гана менен гана эмес да. Ошондуктан бул жерден барыңыздар кошулуп мени жей бергениңиздерди токтотуңуздар сураңызчы. Сизди жеген жокпуз. Мен Санжар мырзага кошулуп кетейинчи. Санжар мырза аябай мыкты. Негизи мен ойлойм, эфирде отурганда мисалы биз деле көчөдө жүрүп тамашалашабыз, баардыгыбыз эле тамашалашып жүрөбүз. Эфирден бир аз тартип сактайт болушубуз керек негизи. Силер деле мисалы Нурзада деп коеюнчу, мисалы Нурзада эфирден сырткары тамашалашат. Бул жакка келгенде бир аз өзүн кармайт да. Эфирдин тартибин кармайбыз. Ошону эле Санжар мырза кармап атат го деген ойдомун негизи. Айдос кармабай эле жүрөт го. Бар жакта Айдос өзү. Айдос бирок, Айдос. Бери. Айдос эфирден башка, Айдос эфирден башка, тияктан башка. Ассаламу алейкум, урматтуу биз жоктун көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Аябай жок болуп кеттиңиз го. Азыр ак баранын көз жашындагы эле базарбай болуп калдым. Мындайча айткандачы. Бая чалганда деле кээ бир адамдар бая жакшы сөз менен айтып коебу десең, алар деле эмоцияга калат, значит меники нормально экен деп коем да. Анан эми бая адамдын бир жак кемчилиги болгон менен бир жак жакшы жагы болот. Бирок ар бирибиз эми оюбузду айтабыз. Бирөөгө кошулуп кетип атат деген ойдон алысмын. Санжар эми сырттан башка деп атсаңар, эфирден башка деп атсаңар, мен бирок Санжарга баа бердим. Ошо кайсы сезондон бери келип атса эле ошо бир мүнөздө келип атат. Бирок мен анчалык кете албайм. Мен өзгөрсөм бир жарым саат билген адамдар билет да. Жарым саат серьезный адамдар жарым сааттан эле кайта контент мең башталат го, өзүң имансыз кимменчи. Анан бир мүнөздү алып жүрүш да бул өтө кыйын деп ойлойм да. Анан маяктан деле баягыдан кийин деле бул катышуучулардын арасынан деле таарынгам го. Неге минттесиңер, неге минттиңер деп айта болбой эле жалжаңдап эле жазасың го, эмне кылып. Жок, мен сага таарынбайм делечи, сен тамың үйүң болуп атса кантарына. Жок, просто ошол акыркы один эмне болгон ситуациядан кийин Айдос мырза акыркы эфирлерде такыр сүйлөбөй калдыңар да. Эмне себептен билсем болобу? Мурункудай тамашалашпай калдыңар. Аны өзүнчө кайрылабыз. Эконун темасына. Өзүнчө кайрылабыз да. Ким эмнеде Айнура келиңиз, сиз сүйлөйсүзбү? Айнура берсиз, Айнуранын сөздөрү көп бүгүн. Сүйлөңүз, тартынбай келиңиз. Санжар байке, ошо сиздин талаптарыңыз спокойная девушкаларды деп эмне кылып атпайсыз беле?
кыялданып атпадыңыз беле? Анан сиздин талаптарыңызга Бек айым же туура келеби, же туура келбейби? Не аябай мындай кызганып аткандай эле жанаттан бери кайра суроолоруңду берип эметип атасың да. Бизде мамиленин баары токтогон, анан эмнеге бул суроолордун баарын берип, кайра мисалы башка катышуулар эмес бир гана жөн эле сен суроо атам, сизге жөн эле суроо катары берип атам да. Эмнеге сиз кызганып атат деп ойлоп атасыз? Элдин баары ошентип ойлоп атты, просто менден башкасы дагы. Ошентип ойлоп калбасын деген. Биз деле ойлоп атабыз негизи, кызганып атат эле негизи. Байкап атабыз. Айнур эже негизи эле дайыма Санжар байкени ким карап койсо, ким жанына отуруп койсо баарына эле кызгана беребиз го. Өткөндө мен да айтып атпадыңыз беле, Санжар байкени бир жолу караганбы, эмне кылгам? Санжарды сен да жакшы көрөт окшойсуң деп. Негизи Санжар байкени көп жерден кызганып жүрөсүз да. Негизи кызганган адам башкача болот да. Кызганган адам жакшы көрөт окшойсуң деп өзү түрткү болбойт да негизи сезимге. Кызганбай эле, просто экөө кыз жигит мамилесинде 3 ай жүрдү эле го, ошон үчүн жакшы билгени үчүн сүйлөп атат конкретиканы. Ошентип эле айтпайсың. Азыр бул жерде мен ойлоп атам да, эч кимди чайга чакырбай эле, эч жака чыкпай эле булар болгону баягы байкоолорубузду айтып, ортого чыгарып экөөнүн мындай кимиси кандай экөө бири-бирине туура келеби деген эле ой пикир болуп атат да. Анан мен өзүм пикиримди айта кетсем, баягы Бек айым укпайт, анан мынтет деп атпайсыздарбы? Негизи любая мындай ар бир күчтүү айым мындай өзүнөн да күчтүү, акылдуу эркек келгенде ар бир айым ийменип берет да. Ошон үчүн мен ойлойм, Санжар мырза дагы, мен 3-сезондон бери билем Санжар мырзаны, баягы 3-сезондун дагы, 4-сезондун дагы көрүнүктүү эркеги да, мындай эркек деп айта алчу эркек мырза деп билем. Ошондуктан экөөнүн жаш мамилеси, жаштык айырмасы эч кандай тоскоолдук болбойт болуш керек деп ойлойм. Анан кандай мамилеңиздер кетет, аны айта албайм. Негизи ар бир күчтүү эркектин артында, ар бир күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат. Тилекти карап коюп алат да, безумно. Эми азыр экөө чайга чыгуу жөнүндө сөз болгон жок, жөн гана эмне себептен экөөңөр чогуу отуруп атасыңар, эмне себептен көп сүйлөшүп калдыңар акыркы убакта, ошол жөнүндө. Балким эгерде бири-бириңерди байкап көрөм десеңер, Бек айым сиз Санжарды чайга чакырып көрөсүзбү? Мен менен ооз ачасыңбы? Ооз ачарга чакырдык. Албетте, ушинтип эле чыгып кайра отуруп алмак белек. Ооз ачып келели, чогуу. Ооз ачып. Оозодо. Анан бул жакта башка катышууларга да бир аз сөз айтып кетмекчимин. Мындай чай темасын аябай чоң бир жумуш кылып ийесиңер да. Силер мындай үйлөнүп аткан жоксуңар, кыз жигитке өтүп аткан жоксуңар, бир чоң бирдемеге барып аткан жоксуңар. Бул жөн гана достук чай да. Чайга чыгып келиш керек. Таанышып келип чай үстүндө отуруу, ооз ачуу дегендейчи. Анан барыңыздар, көбүңүздөр ошону аябай мындай усложнять этип ийесиңер да. Ошол нерсеге көп эметпей эле болобу? Бул достук чайга чыгып таанышып, бири-бирибизди жакындан билүү деген нерсе да. Ушул нерсени жакшы айтып кеттиңиз, Санжар мырза, кошулам сизге. Рахмат, мен да кошулам. Аябай актанып кеттиңиз, Санжар мырза. Эчтеке чыкпайт дегендей элечи. Канат мырза ушинтип эле чыгып калышы мүмкүн, баардыгы болушу мүмкүн. Убакыт белгизет, убакыт көрсөтөт. Биз бул жактан Гүлназ айым жана Нурлан мырза менен Бек айымдын урушканына токтолуп кетпесек болбойт. Бул нерсе эфир сайын күчөп баратат да. Анан балким мен билбейм, Бек айым менен сиздер аралашып жүрөсүздөр да, балким бул тамашалап айтып атабы, чын айт. Мен көзүмчө баягы тамашалап айткандай сезилет. Нурлан мырза ошол тамашаны көтөрө албагандай сезилет да. Мисалычы, сиз тамашалап айтып атасызбы же чындап айтып атасызбы ушул сөздөрдүн баардыгын? Жок, мен бул сөздү чынында келгенде эң биринчи, экинчи эфирде отурганда билесиздер, мен бул жакта отурганда Тилек биякта отуруп, анан Тилектин ушундай бир суроосу бар го. Дайыма эле биринчи суроосу айылга жашайсыңбы, экинчи суроосу сен хейтке келдиңби эле, ушундой. Мен анын сөздөрүн билем. Анан мен анткенден кийин дагы бирок Тилек мырзага, ошондой эле Нурлан мырзага мен силерди эркелетип, силер менин классташымсыңар деп, ушинтип мен буларга жеткизгем да, өзүм оюмдучу, эми таарынбагыла деп. Бирок ушу эки мырзанын арасынан салыштырмалуу Тилек мырза бул биздин тамашабызды алып кетти.
ооба шаардык классташым тиги бу деп. Эмне себептен билбейм, бирок мен буга чейин айтып кеткендей эле Нурлан мырза бирдекени айта электе эле биринчи сөз көтөрө албайт экен, экинчи чычалап эле лучшая защита это нападение дегендей эле кайра эле мындай жана ажык катындарды бетиңен алат да момундайчы. Мен уже өзүмө мындай баа бердим, пожалуйста, кыз башың менен теңелбе ошого депчи. Анан ошо эфирде ушуга чейин жетип кетти. Анан мисалы азыр деле эркек башы менен Нурлан мырза отуруп айтып атат, мага тууганым жазат, анан тагам жазат, анан тигим жазат. Почему я так ведет деп. Мен бирок ал жазгандарды айткым келген жок, айтпайм дагы. Кто мне пишет, я им отвечаю, это мои проблемы. Ал менин отношениям. Демек тамашалап эле айттыңыз. Мен аны тамашалап айткам. Ошо мен тамашалам аркылуу макул тамаша экен, бул өзү айтып атпайбы, мен баардыгыбыз эле айылдан келгенбиз деп. Мен деле айылдан келгем, мен шаардыкмын деп эч качан айткан эмесмин бул эфирге чейин деле. Ошончолук айылдык мисалы жакпайт экен Нурлан мырза. Эмне үчүн ушунча сериал тартып келатасың? Бегайым, жок мен сен сүйлөп буттуңбу? Бегайым, мен сени мейли башында айттым, биз айылдыкпыз, анан чычалабайбыз деп атам. Мен түшүнүп атасың да, кыргызча кичине түшүнчү бир нерсени. Же үйрөтөйүнбү? Просто сен акыркы убактарда кайра кайталап, колуң шилтеп, баягы бул эфирде айтып атасың сенчи. Бул эфирдин дагы маданияты бар да, бир аз болсо дагычы. Сен эфирди карабай эле колуң шилтеп, балдардын үстүнө сүйлөп, мына бул жакта балдар бар, эми айтпай эле коеюн. Сени жаман көрүп жүргөнчү. Айтпай эле кое турган болсоң, анда балдардын атынан айтпай эле кой. Мисалы мен балдардын атынан айтып атам, чын да айтып атам. Бирок кичине эфирди сыйлап, оозу тили бардыр да. Мейли башында биз көтөрүп аттык, биз эркек, мен сага деле теңелек эмесмин башында. Бирок акыркы убактарда мындай колуң шилтеп, мындай өзүңдү өйдө көтөрүп, былдай басып сүйлөгөн мага жакпайт негизи. Ортодо сый болобу. Сага даже мисалы мен ошондой нерсени кылбайлы деп атам мен. Мен жана сен Аяна кеченки эфирде Аяна менен сүйлөшүп атканда, если бы я досконально здесь рассказала бы, что я видела, да? Мне кажется, сени ошо жакта болбогон долбоордо катышуучулар деле сыйлабай калат болчу. Анткени бул кенедей кыз, кенедей болгон убакта дагы бул кыз. Эми мен сага айтып атам, ал тема бүткөн, биз бүтүрүп кайталап ойлой коелу. Ошону бирдек болсо эле калтырып бүтүрүп болду деп. Сен я тебе еще раз ал тема бүткөн, биз чечип алганбыз. Кыркка чыккан болсо да бул кыз болот. Сен буну калтырганга эч качан акыл. Мындай бир сөздү түшүнөсүңбү, мындай мен сүйлөп. Мындай кылалы, жок, мындай кылалы. Болду, биз жыйынтыктап болчу, мына. Болду, тема бүттү, жыйынтыктап болду. Мен атым чыгып калды, бир нерсе айтып койсом болобу? Мен атым чыгып калды, Турдалы деген ат чыгып калды. Анан мен Бегайым айым сизге бир нерсе айтайынчы, кечирип коюңуз, неме. Айтып койсун, анан сен айт эле. Асел ойду бөлүп салдың, кечирип койчу. Мындай кылалы, келиңиздер. Бегайым, сиз ким сиздин тамашаңызды көтөрө алат? Эфирден ошону тамашалай бериңиз, Нурлан мырза көтөрө албайт, демек Нурлан мырза жака такыр сөз ыргытпайбыз. Туурабы? Ошондой эле. Ким сиздин мамилеңиз бар? Тилек мырза менен тамашалашырбыз, Санжар менен тамашалашырбыз. Болду, ошол эле, бул жерде чоң деле көйгөй жок да. Анан бул эми эфир болгондон кийин да жүрөгүбүзгө ала албайбыз да. Бул баягы Бегайым менен болушкандай болбойм, шаарда өскөн бунун ичинде кири жок да. Бул сөздөрдү чын жүрөгү менен айтпайт, тамаша катары айтат. Ошондуктан башкалар да жүрөгүңөргө кабыл ала албагыла. Биз анткени баардыгыбыз бир туугандайбыз, бир эфирдебиз, бирге чогуу жүрөбүз. Эми бул жакка башында айтып кетпедим беле, айтыш сыяктуу эле болуп атат да, бириңер менен сөз менен айтышып атасыңар. Болду ошол эле. Достук үчүн кол чалып коелу. Гүлназ айым, сиз да жыйынтыктап коюңуз ушу менен. Ошол тема боюнча, өзү негизи ошо эфирдин башында Бегайым айым айткандай, өзүм айылда чоңойгонмун, бардыгыбыз эле айылда чоңойгонбуз. Бирок шаарда талаптарын айтып аткан кезде ошол сөз кеткен, ошол менен кошумча эле уланып тамаша катары келатат болуш керек деп кабыл алчумун. Бирок ушундай баягы сиз айткандай кичинекей болсо да көйгөй жаратканда көзүм жетпептир да. Бул да болсо ошол эле учурда көрүүчүлөрдүн арасында дагы мен дагы окуп калдым ошондой пикирлерди. Балким ошол башындагы эфирди көрбөй калгандар чыгар. Эмнеге андай болуп атат деген учурларды көргөнмүн. Бул да болсо бүгүн точка коюлду болуш керек, чекит, анткени тамаша экенин, бул эч кандай баягы адамдын границасына кирүү эмес, болгону мамиле алака арасындагы тең туштардын тамашасы катары кабыл алынды деп ойлойм. Ооба, бири-бирибизди кабыл алалы. Анан мырзалар эми айымдар колдон келсе теңелбей алдап эле коелу, Негизи табиятта айымдарды алдаш керек да.
А теңелем деген болбойт. Иә. Ал да эле Гүлнасча сиз жакшы, сиз жакшы. Чайдан коюп берип. Биз жаман, сиз жакшы чайда. Анда биз колчоолор менен Бегайым менен Санжарды чайга чакырып коелу. Кийинки чыгарылышта балким Оз ачарга. Оз ачарга, Орозосуңарбы? Ооба. Машалла. Бегайым мына Бегайым орозо кармайт турбайбы? Нурлан мырза оозун ачырып атасыз кайра. Кайрадан биздин куттуу студиябызга талапкерибизди тосуп алабыз. Канат мырза, талапкерди тосуп алуу алдында бул талапкерибиз Ороз айында төрөлгөн окшойт деген ой келди. Эмнеге дебейсизби? Эмнеге? Анткени талапкерибиздин аты Рамазан мырза экен. Ой, керемет ат. Рамазан мырзаны тосуп алалы. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Келиңиз. Гүлнас айым, сиз көбүрөөк суроо берет окшойсуз Рамазанга. Кош келдиңиз. Биздеги алынган маалыматтарга караганда сиз 5 жылдан бери, акыркы 5 жылдан бери Москвада жүрүп, атайын Москвадан биз жолуктук долбоордогу дал ошол айымды жактырып калып кызды. Анан келдиңиз деген маалымат түштү. Чынбы? Ооба, чын. Кол чаап коелучу анда, чынбы? Не деген чечкиндүүлүк, Ал чечимди кабыл алууга сиз кимдир бирөө жардам бердиби же өзүңүз кабыл алдыңызбы? Өзүм кабыл алдым. Канча убактан бери көрүп келатасыз? Мен негизи өзүм көрбөйм деле. Просто силердин айымыңызды көрүп эле жактырып калдым, ушундун келдим да. Кайсыл жактан көрдүңүз? Интернеттен. Ошо биз жолуктук долбоорун көрдүңүз да? Ооба. Көрүп ошону жактырып келдиңиз, Биринчи сезондон бери көрөт экен деп уктук го сизди. Жок, биринчи сезондон көрбөйм. Калбайт болуп сүйлөшүп кеткен. Канча убакыт болду анда акыркы жолу, канча убакыттан бери көрүп келатасыз? Примерно калп айтпасам 1-3 ай болду ош керек көргөнүмө. Анда сиз 3-чү сезондон баштап көрөт экенсиз. 3-чү сезондон. Мына ошо анда сиз 2-чи сезондон баштап көрөсүз. Демек 3-чү сезондон көрсөңүз тамаша, бул эме эмес. Ал айымдын эмнесин жактырдыңыз өзгөчө? Жагымдуу, сулуу, өзгөчө. Баракелде. Москвада эмне жумуш кыласыз? Өзүм ашпозчу болуп иштейм. Ай, керемет. Мен өзүм негизи Санжар окшоп мен да айта кетейин, мен да ашпозчумун. Кандайча? Дипломум бар. Мен да ашпозчу болуп иштегем мурда. Кесиптешкенбиз. Анан ошол жумушуңузду таштап, ошол кыз үчүн келип отурасыз ошондо биздин түшүнүшүбүз боюнча, ушул бизге НТСке, биз жолуктукка. Ооба. Мынасы, бул чечкиндүүлүк үчүн бир кол чаап коелу. Бул талапкерлерге да өзгөчө чоң бир мотивация берет го дейм. Кимге келди ойлойсуздар катышуучулар? Айнура менми дейт го? Айнурага келди го дейм. Менин да оюм боюнча Айнурага же Нурзада айымга келди деп ойлойм. Катыраак сүйлөңүз, сиз эмне болдуңуз экен? Чото аябай коркуп калыптым сүйлөгөн. Санжар аябай эме кылып башкарып койгон. Ооба, айтты бул менин жанымда жай сүйлөн деп. Менин оюмча Айнурага же Нурзада айымга келди. Рахмат. Менин оюмча эгер жигит ошончо Москвадан бери келип атайын келген болсо, менин оюмча ал Мединага келди. Кимге? Мединага. Менин оюмча бул жигит айтпады, 3-чү сезондон көрүп калдым деп. Айнура айымга келди деп ойлойм. Рахмат. Байкап атпайбы? 3-чү сезондон бери биз жолуктукта көрдүм деди. Бирок ошол моментке чейин байкаганмын деди. Мен көрүп жүргөм деди. Оюмча Айнура сага келди го дейм. Мен оюмча атыңар ким дедиңер? Рамазан. Мен оюмча ошо Москвадан бери келсе, ошол жактан бери келсе, эми жеке мен оюмча мага келди деп ойлойм. Мен оюмча ушу Мединага келди окшойт деп ойлойм. Рахмат. 3 айдан бери көргөн болсо, 3 айдан мурун жок болчу да Медина. Мен ойлоп атам. Айнурага келди же болбосо, ошо Айнурага эле келди го дейм. Башка эч ким жок экен. Мен Мерим подружкама келди окшойт. Меримге да болушу мүмкүн.
ал жагын унутуп калган турбайбы? Сиз эле айтып коет окшойсуз анда биздин кыздар аябай. Нурзада. Артыңыздан гүлдөр. Кара келди. Аябай таң калып чөчүп кеттиңиз го, эмне болду? Жашыңыз канчада? 24. Мен 26-дамын, 2 жаш. Билесиз да? 2 жаш. Өзү айтты эле го. Сүйүү жашка карабайт. Отур, өзү эмне деп айтты эле өзү? Өзү айтты го эме деп. 2-3 жаш. Кичирөөк болсо эчтек. Кичирөөк болсо эчтек ол кетти. Ооба, болгон андай сөз, Ооба. Сурооңуздар барбы? Бере бериңиздер. Топтоп туруп берейинчи суроомду. Нурзада сүйүү жашка карабайт, Андай Санжардан. Мен дагы Ага суроо берип атасызбы? Жок, мен Нурзадага айтып кеттим, сүйүү жашка карабайт. Ассаламу алейкум, кош келдиң. Мен Алейкум дагы салам. бир топ 3 нерсени айта кетейинчи. 3 нерсеси эмне болгонун жактырып келдиң ошо? 3 нерсесин жактырып келдиң да? Эмнелерин жактырдың? Айтып өтпөймүн силерге. Жагымдуу, сулуу, өзгөчө. Анан бир аз сага кандай эметип жагат да делең? талаппы? Эме эркелегени, ооба. Молодец. Сиз ошону эркелете аласызбы? Албетте. Акыркы биздин калыс эркелете албай койгон. Эркелей берет мага жакпайт андай депчи. Ошентпейсизби да келип алат. Эркелесе. Жок. Жок, Келиңиз, бизде талапкер мырзам, Азамат, келиңиз суроо бериңиз. Нурзада айым сизге суроо. Ушунчалык сиз үчүн Россиядан бери келсе, бул нерсеге кандай карайсыз? Мындай кадамга келгеничи сиздин көз карашыңыз Кадамдарына кандай таасирленип тастайт? Жакшы, сыйлап атам, алыстан бери келиптир. Рахмат сизге. Жок, мындай ичиңизден сүйүнүп атасызбы? Баарыбыз эле сыйлап атабыз алыстан бери келген. Сизге келип атпайбы аны мындай канчалык деңгээлде баланын мындай жоопкерчилигин сезип атасызбы сизге? Болгон сезимин. Ооба, сезип атам. Ыйлап койсуз сезип атам. Ошол эле калды окшойт. Ассаламу алейкум катышчылар. Нурзада куттуктайм. Кечегин эле сүйлөшүп аттык эле, биз качан отурабыз ушул жерге деп, бүгүн мына ушинтип өзүң отуруп отурасың. Анан Рамазан мырза, кош келипсиз. Атайым Москвадан бери Нурзада үчүн келсеңиз, эми аягына чыгыш керек деген ойдомун. Менин суроом, үйүңүздөгү үй бүлөңүз билеби бул жака келгениңизди? Анан эгер жакшы болуп кетсе, мамилеңиздер аябай жакшы болуп кетсе, үйүңүздөгүлөр каршы болбойбу? Мен эч кимге айткан эмесмин. Мен отпуск алып эле келе өлгөн байкачы. Сразу эле. Келгениме 3 күн болду меники өзүм. Москвадан эле мен жазгам да. Силердин немеңерге редакцияга жазгам. Сиз отпускаңыз качан бүтөт? Эми барбай деле койсом деле болот мен. Не сага ответ. Менин керемет жооп болду, я. Турдалы мырза, сиз эч нерсе айткыңыз келбейби Нурзада айымга? 3. Кандайдыр бир сезимдер, балким жактыруулар. Медина не болду? Сиз өзүңүздөн сүйлөшүп атасызбы? Катыраак сүйлөйсүзбү, келиңиз, сен биз укпай калып. Турдалы мырзага суроом бар да. Эч нерсе айткыңыз келбей эле дейм да Нурзада айымгачы. Балким сезимдер, балким жактыруулар, балким чайга чакыргыңыз келет. Жок, күлдүрүсүздөр го. Жок күлөчү. Нурзаданы жакшы көрөм, жакшы кыз, аябай дос катары жактырам. Мыкты кыз, жүрөгү таза кыз, жакшы кызды тандап келдиң. Ошо ийгилик каалайм, башка эч нерсе. Турдалды эч кандай сезим жок экен. Биз баягыда чыныгы сезимди тилектен көрдүк го дейм сизге талапкер келгенде. Ооба. Рахмат. Сезим жок, мына күлүп жайнап эле. Анан сиздин сурооңуз менен жыйынтыктайлы келиң. Суроо бересизби? Алыс жактан келгенде өзүңө кайсы нерсени даярдадың? Кандай нерсе болуп калса мындай аракет кылам, мындай нерсе мындай аракет кылам деп варианттар менен. Кайсыл катышуучу мен? Бул катышуучу болбосо бул катышуучуга келем.
бул катышууга болбосо бул катышууга келем деп эле баштайм. Бир гана ушул максат менен келдиңизби же мындай Батыр мырза кабыл алып калабы же кабыл албай калабы деген? Эми көрөбүз го. Кандай болсо да сиз риск кылгандан коркпойсуз? Жок. Өтө сонун. Анда биздин катышуучу кызыбыз Нурзада, сиз чайга чыкканга макулсузбу? Же башка? Чогуңузду угуп коелу. Ооба. Келди. Кол чабуулар менен жүрүңүз. Кол чабуулар менен биз болсо урматтуу көрүүчүлөр, атайын Москвадан бери келген, жумушун таштап, Нурзада үчүн келген мына ушундай талапкерибизге алкыш айтмакчыбыз. Анткени талапкер деген ушундай болуш керек. Кээ бир талапкерлер мына могул жерде туруп келгенден коркушат. Анткени алар өзүнүн бактысы менен күрөшкөндөн коркуп атышат. Сиз көптөгөн жаштарга стимул болдуңуз. Бул сизге. А эми бул болсо сизге. Ана эмесе мына ушундай жакшы жаңылык менен, шаңдуу маанай менен биздин талапкерибиз Рамазан мырза менен Нурзаданы жакындан таанышуу үчүн чайга узатып койсок. Кол чабуулар болсун. Мүмкүнчүлүк эми сизге. Бизге негизи чайга чыгууда бир гана талапкер менен катышуучу эмес, бизде дагы бул жакта мына Раймалы менен Бегимай дагы бар. Экөөнүн чындап эле, тигин аты Раймал болуп койсо окшош эле калат экен да. Экөөнүн кийинки чыгарылышта ичинде достук чайы кандай мамиледе уланат экенин чогуу байкайбыз эми. Ооба. Байкайбыз. Тилек болсо өзүнүн аракетин кыла берем деди. Тилек, сиз Мединанын жинине тийбей, кыргызча айткандай ажыкстанбай, башкача жагынан көңүлүн алганга аракет кылыңыз. Өз негизи Тилектин бир жакшы сапаты бар да. Тилек өзү 2-сезондон бери биз жолуктук долбоору менен келип атат да. Кандай өзүнүн катасын айтса да мойнуна алат. Ал эми кандай адам ийгиликке жетет жана кандай адам мамиле кура алат. Бул өзүнүн катасын мойнуна алган адам гана мамиле кура алат жана ийгиликке жетет. Тилек, биз сизге ишенебиз. Ал эми башка өзүңүздөр байкап жүргөн мырзалар жана айымдар үчүн албетте талапкерлерди күтүп калабыз. Ооба. Бизде эң сонун бикештерибиз, айымдарыбыз, мырзаларыбыз, чыныгы жигиттерибиз болгона бир гана биз жолуктук долбоорунан таба аласыздар. Урматтуу талапкерлер, бизге келиш үчүн алдыда турган редакциянын номери менен байланышабыз. Ооба. Өзүңүздөрдүн бактыңыздар үчүн ар дайымкыдай күрөшүңүздөр деген чакыруу менен биз дагы бүгүнкү кызыктуу болгон эфирибизди аяктоо алдына турабыз. Мен аябай коштошкум келбей атат да Гүлназ айым. Негедир биз ар дайым көрүүчүлөр менен көрүшкөн сайын коштошуш мен үчүн аябай оор да. Анткени көрүүчүлөрдү ушундай бизди калтырбай көрөт да, даже минуттагы, секундтагы түрдүрбөй көрөт. 2 саат болсо 2 саат, 3 саат болсо 3 саат көрөт. Анан болгондо дагы түз эфирден азыр дагы учурда бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүздүн саны менимче Кыргызстандагы түз эфирлердин эң алдыңкы саппашына чыгарганда дал ошол биздин көрүүчүлөр деп эсептейм. Андыктан бул кол чабуулар сиздер үчүн болсун. Сиздер үчүн. Ал эми биз болсо бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Кийинки жума, бейшемби жума күнү көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен болгон менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы жана ошондой эле Канат Шабданбеков болду. Гүлназ Чыныбек кызы деле. Канат. Гүлназ Чыныбек кызы деле. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.